وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Кейінгі аятта Аллахым айтып атат, біз қайсы бір жердегі айылға бір пайғамбар жіберсек, ал жердегі байлары, билері, дөлөтмөн адамдары инна бима урсилтум бихи кафирун. Біз аға жіберілген динге ишенбейбиз деп жооп беришет дейт. Аллах субхана ва тааланын кудурети, Аллахтын сүннөт тарикасы канча пайгамбар жиберген болсо, пайгамбарларга көбүнчө алсыз адамдар, кедей адамдар, колдору жука адамдар гана эришкен. Ар дайым каршылык көрсөткөн булар байлар, бийлер, кутурган адамдар болгон. Мустадриф метте айтып атат, Алла Таалам мутрафуха, итрафа деген сөз ошол байлыгына чиленип кутурганды айтылат. Байлыгына мас болгон адамды айтылат. Байлыгына мас болуп, башканы укпаган, өзүнөн башканы билбеген, тааныбаган адамды итраф деп айтылат араб тилинде. Түшүнүңөрбү? Аллах субхана ва таала айтат, биз качан пайгамбар жиберсек, ошол айылдын, ошол жердеги тургундардын ичинден байлары, бийлери, кутургандары, байлыгына, дөөлөтүнө мас болгондору ар дайым айтышкан инна бима урсилтум бихи кафирун деп. Сен алып келген динге биз ишенбейбиз. Демек, не болду? Аллахтын сүннөт тарикасы көбүнчө динге кимдер келген? Алсыз адамдар, кедей адамдар, орто адамдар, ал эми байлар көп келген эмес. Байлар да келген, бирок аз келген. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху бай сахаба болгон. Усман ибн Аффан разияллаху Усман Гани байлар болгон. Булар да келген. Бирок көбүнчө инкар кылгандар кимдер болгон? Алар ошол байлар, бийлер, майлыгына мас болгон адамдар болгон. Аллахтын жолудан, имандан тоскоол болуп аткан нерселердин эң негизгиси Кур'ан-ы Керимден билинет, бул байлыкка мас болуу. Байлыкка мас болгон адамды Алла Таалам көзүнө парда салат, көзүн май басат, ал акыйкатты көрбөй калат. Акыйкатты көрбөй калат. Ошон үчүн айтат, бунун көзүнө май басып калыптыр дейт. Түшүнүңөрбү? Бул байлыктын жамандыгы бул. Ошо байлыгы менен мен кыйынмын, бүт бардыгы менин колумда, мен деп отуруп акыры Фираун меледи. Ана роббукумул а'ла. Кудай болуп алды го. Кудай болуп алды. Акыры Кудай болуп алды. Менде Кудайга айланып алды. Ошон үчүн байлык ушундай нерсе, байлык, бийлик адамды эмне кылат? Көзүнө май басат. Адамды Кудай дегенге жеткизет. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде айтып атат, Аллахтын жолундан тоскоол болгон буларга негизги себеп не деп атат? Алар байлыгына мас болду. Байлыгына чиренди, байлыгына ишенди. Ошонун негизинде алар пайгамбарларга ишенген жок. Пайгамбарларды урматтабады, аларга иман келтирбеди, кафир болду. Демек, байлык, бийлик жакшы нерсе эмес. Кийинки аяттарда Аллах айтып атат, жакшы нерсе эмес. Эгер туура эмес пайдаланган болсо, толук 100% тозокко киргенге себепкер болгон нерсе ушул сенин байлыгың, бийлигиң болуп калат. Алла сактасын. Ошон үчүн дүйнөнүн мухаббаты кирип кетип, байлыгга мас болуп калсаң, Кудай сактасын, акыйкатка келиш кыйын нерсе. Аны тазаланбайынча келе албайсың, келе албай каласың. Мына ошону Аллах субхана ва таала айтып атат, биз кайсы бир айылга ошол жердин тургундарына пайгамбар жиберсек, илля кала мутрафуха, алардын байлары, бийлери, байлыкка мас болгондор айтышат эле, эмне деп айтышат эле? Вама инна бима урсилтум бихи кафирун. Сен жиберген нерсеге биз ишенбейбиз, кафирбиз. Бизге кереги жок деп айтышат эле дейт. Анан кийинки аятта Алла Таалам дагы ачыгыраак айтат: "Ва қалу нахну аксару амвалан ва аулада, ва ма нахну бимуаззабин." Ажайып аят. Алар айтышат эле, кафирлар, биз сага караганда биздин малыбыз көп, бала чакабыз көп, байлыгыбыз көп, бизге азап болбойт дейт эле. Бул деген сөз кафирлар өздөрүнү таразыга коюп туруп, элдердин арасында биз байбыз, байлык да бизде, бийлик да бизде, бала чакабыз да көп, урпагыбыз да көп. Биз Кудайдын сүйүктүү адамыбыз. Кудай ушуларды бизге берди. Эми сен Кудайдын сүйүктүү адам эмессиң, сенде эчтеке жок дейт эле. Алардын таразасы не? Байлык менен кедейчиликтин ортосу болуп атат. Бизде баары бар, сенде жок. Ошон үчүн бизде баары бар, буну ким берди? Кудай берди. Демек, ошол берген Кудай ахиретте да мага берет. Сага бербейди, сен ахиретте да сага жок. Сен дүйнөдө да кыйналасың, ахиретте да сага жок деп, алар эмне кылат эле? Жооп берет эле. Аллах субхана ва таала ушуну баяндап атат.
Адамды байлык менен баягындай адамга баа берүү, ага урмат сый берүү бул кафирлардын көз карашы. Кафирлар ар дайым бирөөдү мактаганда, ага баа бергенде, урмат сый бергенде анын байлыгына караган. Байлыгына карап мамиле кылган. Куран ушуну айтат. Бул мусулмандардын адаты эмес. Мусулман иманга жараша баа берет. Иманына жараша, амал салихага жараша баа берилет. Биздин баа беретиган тараза башка нерсе. Биз анын байлыгы, бийлиги, дөөлөтү карабайбыз. Мансабыга карабайбыз. Биз кандай адам? Иманы барбы? Жакшы амалы барбы? Ошого жараша баа беребиз. Демек бүгүнкү күндө адамдар мына кыйын экен, мына Кудай берипти деген адамдар көпчүлүк фикирлери бул ошо кафирлардын көз карашы. Кафирлардын көз карашында баа берилип атат. Мусулмандын көз карашында Алла бериптир деген адам бул эмне? Иманга келиптир, жакшы амалдар көп кылып калыптыр, ахиреттин абад кылып атат экен. Алла Таалам эмне? Буга бериптир деп ошого суктанабыз биз. Ушунду баа беребиз. Ушул биздин эмне? Таразабыз ушул. Иман менен амал салих. Ал эми бунун байлыгына, бийлигине карап буну мактоо, ага баа берүү, аны урматтоо, сыйлоо бул кафирлардын көз карашы. Ошон үчүн кафирлар айтып атат: "Ва қалу нахну аксару амвалан ва аулада." Көрдүңөрбү? Алар айтышты: бизге карагыла, биздин байлыгыбыз да көп, бала чакабыз да көп биздин. "Ва ма нахну бимуаззабин." Бизге азап болбойт дейтилер. Азап болбойт дейтилер. Алла дүйнөдө берди, ахиретте да берет дейтилер. Бирок бул малы мүлк, не? Дүйнөнүн гана зинети. Дүйнөнүн гана зинети, бул хакыйкат эмес. Бирөөгө Алла субхана ва таала байлык берсе, Алла аны сүйөт, жакшы көрөт деген маана эмес. Бирөөдү Алла Таалам бир аз кыйнаса, ал Алланы каргыша калган, азапка калган деп түшүнбөш керек. Байлыкта сыноо, кедейлик жоктукта сыноо. Экөө тең сыноо. Аллах субхана ва таала өзүнүн кулдарыны кээде байлык берип сынайт, кээде алып коюп кыйынчылык менен сынайт. Экөө тең сыноо. Бирок уламалар айтат, байлыктын сыноосу катуураак кедейчиликти караганда. Себеби не болот? Байлыкта байлыгына мас болуп отуруп Кудайды инкар кылат. Динден толугу менен чыгып кетет. Алейхи-билlah. Ошон үчүн адамга баа бергенде анын байлыгына карап берилбейт. Анын байлыгы, анын мансабы, анын бийлиги эмес. Анын иманы, кылган амалы салихасына карап баа берилет. Ал эми кафирлардын таразасы башка болгон. Мына ошону Алла Таала айтат, алар айтты: "Жок, бизге азап болбойт. Себеби биздин бала чакабыз көп" деди. Малы мүлкүбүз да көп деди. Силерде эчтеке жок деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим чоңойгон, эчтекеси жок. Кой кайтарган Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жашооду өзү тандап алган. Жабраил алейхиссалам келип айткан: "Алла Таала ыктыяр берди, кааласаң бай болуп пайгамбар бол" деген. Кааласаң кедей болуп пайгамбар бол деген. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өзү тандаган ошол жолду. Өзү тандаган. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын мираскорлорго дагы ушундай акыбалдар келет. Чыныгы мираскорлорго ушундай акыбал келет. Ашаддун нас балаан ал-анбия сумма al-amsal fal-amsal. Ау кама кала алейхи салату вассалам. Эң каттуу сыноо пайгамбарларга, андан кийин аларга жакын, андан кийин аларга жакындагандарга келет. Ошон үчүн чыныгы Аллахтын досуна абалдар келет. Ал учурларда кыйналбаш керек, сабырдылык менен жеңиш керек. Сабырдуулук менен жеңиш керек. Бул пайгамбарга келген нерсе. Демек, байлык да сыноо, кедейлик да сыноо. Бирөөгө байлык берсе, бийлик берсе, Алла жакшы көрөт деген маана эмес. Эгер ошону туура пайдаланса, Алла жакшы көрөт, мейли. Ахиретине иштесе пайда берет. Туура эмес пайдаланса, ал азап. Кедейлик дагы Алланын каргыша калган жамандык деген маана эмес. Алла Таалам не кылган? Сыноо үчүн берилген. Байлык дагы сыноо, кедейлик дагы сыноо. Ошон үчүн биздин тараза байлык, кедейлик эмес туугандар. Биздин тараза эмне экен? Иман, амалы салиха. Иман, амалы салихага жараша бирөөгө баа беребиз, бирөөдү мактайбыз.